Менин кыялым. Автор Айлин Д. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Эгерде баары башынан башкача болсо кандай болмок? Сен ата-энеңдин карызын төлөш үчүн иштеп кетпегениңде, акча үчүн түрдүү кордук көрбөгөнүңдө, мен жалган жалаага ишенип, ызам менен жиндилик кылбаганда, кичинекей мамлекетибизди курганда. Бул жөн гана кыял, кыялдар ишке ашпайт. Кыялданганды сен үйрөткөнсүң мага. Демек жакшы нерсе үйрөтпөгөн экем. Жамиля терс бурулду. Сиңдиси Нуриланы элестетти. Эки кыздын тагдыры бир түйүнгө түйүлүп, тап жылдырбай кармап турду. Булардын башынан көп нерселер өттү. Акча үчүн баарын кечкенге даяр апасы, сөзгө келбеген момун атасы, чынжырдай чырмалган карыз, асман менен жердей айырма бар мүнөздөрү. Деги көп нерселер бар эле. Угарман, каармандарыбыздын тагдырынан акча үчүн чет жерге кеткен кыздарыбыздын тагдырын көрөсүз. Кээде жеңип, кээде жеңилип, бирок кыялдарын кое бербеген эки кыздын тагдыры сизди кызыктырса, сериалыбызды кууп угасыз деп ишенебиз. Керемет таң. Күн чыгыш тараптан күндүн нурлары аздап чачырап бара жатты. Керебетинде уйкуда жаткан кыздын бетин жел аймалап, бирок ойгото албай убара. Адамдын бейкабар уктап жаткан кези кандай сонун. Анында жаш 17ге араң толуп, кыялдарың менен жашаган, дүйнөнү так ушу таңдай таза элестеткен курак андан эки эсе сонун эмеспи? Жамилянын кыялкештиги да өзгөчө. Башы жаздыкка тиер менен кыялдары кетти дей бер. Учуп кайкып, түндө да кыялдар менен алпурушуп жатып кеч уктаган. Ай кыз, тур уйсабайсыңбы? Элдики бадага эбак кетти. Эскилиги жеткен эшик шарак ачылып, орто жаштагы аял кирип келди. Кирип келиши менен эле бул үйдөгү бейпилдикти, таң менен айкалышкан кыздын тынчтыгын бузгандай. Жамиля көзүн бакырайта ачып апасын тиктеп калды. Эки каш биригип, жүзү кумсарып турса да, апасы дайымкысындай сулуу болчу. Керилип жаткан биздин каарман да апасына окшош эле. Турсаң эми ымтырабай, деди апасы бурк эте. Азыр апа, мына туруп жатам. Апасынын мүнөзүн билген Жамиля тургусу келбей жатса да, шарт кийинип сыртка жөнөдү. Аял оор үшкүрүнө аркасынан карап, карасаң, басканы да атасын тартып калыптыр, деп өзүнчө нааразылана кетти. Көзү бөлмөнүн экинчи тарабында жаткан кичүү кызына түштү. Дароо сумсайып турган жүзүнө жылуулук уялады. Мына, ушу кызы өзүн тарткан. Орун басары десе болот. Темирдей бекем мүнөзү, акылы, куулугу да бар. Кандай жашашты билет. Атасындай ала көөдөн эмес. Кичүү кызынын үстүн жылуулап жапты да, шыбы түшөйүн деп калган бөлмөнү бир карап, башын чайкап чыгып кетти. Экинчи бөлмөгө кирип, бүк түшүп сасып уктап жаткан күйөөсүн жекиреп бир тиктеп, күзгүнүн алдына отура калып чачын тыкыйта түйдү. Ооз боегун алып чыгып боенуп, жүзү башын сыланып жатты. Ох, башым-ай, башым жарылып кетет окшойт. Мага бир чөмүч суу берип койчу, деди. Жерде чала өлүк болуп жатканы. Балекет ич, шүмшүйгөн шүмшүк. Суу алып келип берсең эмне болот ыя? Атаңдын башы болот. Сага суубу ыя? Сууну азыр көрсөтөм. Жыландай ышкырган аялынын үнүн укпаска аракет кылып, башын чүмкөдү тиги киши. Бештен белгилүү. Азыр айкырып-кыйкырып айласын түгөтөт. Андан көрө ал жумушуна кеткиче дым чыгарбай жаткан оң. Аялы кыйкыргандан тажаганбы же шашылыш иши барбы, тез кийинип алып чыгып кетти. Арзуу жаш чагында атына заты жарашкан, бир айыл эркектин түшүнө кирген кыз болчу. Азыр деле сыны кетпегени билинип турат. Айылдын эң көрүнүктүү, келишимдүү жигити Муратка баш кошкону да чын. Анда мына бул үйдө сасы уктап жаткан адам менен андагы Мураттын асман менен жердей айырмасы бар эле. Райондун эң мыкты деген тиш доктуру болчу. Ошол учурда ууртап татып жүрүп, дээринен жоош байкуш ичкиликке бир жолу алдырып койду. Көп жыл болду минтип калганына. Кыздары менен, тагдыр менен карчылдаша күрөшүп жүрүп андагы сулуу кыз Ажаан Арзуу деген атка конду да калды.
Жол боюнда суу алып жаткан кемпир салам айтып өтүп бара жаткан аялга ооз учу менен алик алды да күбүрөнө кетти. Карасаң, кой коңдоп таң атпай бара жатканын. Кайда барат экенсиң сен? Чырактай баланы жайлап тынды. Мурат эмне деген бала эле? Ушу кой колоңдогон бою сулуу жүзү менен байкушту. Күбүрөнгөн кемпирдин оюн бул айылдын эли бир ооздон колдоп турган. Жоош, боорукер, колу ачык Муратты баары жакшы көрүшчү. Жамиля уюн саап, бадага кошуп келди да жуунуп таранып, сабагына даярдана баштады. Быйыл акыркы жыл. Нурила, тур, сабакка кечигебиз. Сиңдисине акырын үн катты. Мен барбайм. Эмнеге барбайсың? Окуу жылы аяктарына аз калды го, тур эми жалкоо. Жамиля уйкуда жаткан сиңдисинин чачтарынан сылай суранычтуу үн катты. Апамдан сурандым дедим го, бүгүн барбайм. Барчы башымды оорутпай. Эй чоң кыз, мен 1 жашка болсо да сенден улуумун, тур дегенде тур. Эже мимиш, деди Нурила, менсине. Жамиля таарына түштү. Ар дайым ушундай. Эже мекендеп угуп койбойт. Ар дайым өз каалаганын кылат да турат. Апасы аны билсе да, анын тарабында. Ушул учурда Мурат кирип келди. Атасынын кебетесин көрөр менен төшөгүнө чүңкөнгөн Нурила дымын чыгарбай жатып калды. Өх, кызым, жегенге бир нерсе барбы? Деди Мурат үмүт менен Жамиляны карап. Ооба ата, азыр сизге тамак жылытып берем. Ошентчи, ашказаным ачышып. Ашканага кирип кечээ калган тамакты жылытып, нанды алдына койду. Мурат чын эле кезерип калган экен. Алдына келген жылымык шорпону иче баштады. Бир аздан кийин гана башын көтөрүп, өзүн жалооруп карап турган кызын көрүп көзүн ала качты. Сен сабагыңдан кечикпейсиңби, кызым? Ата, эмне болду? Мен сага айтайын дегем. Жакында окууну бүтөм. Борборго барам. Окуп иштеп акча табам. Ошондо сени жакшы доктурларга алып барсам. Ичкениңди таштасаң. Мурат кызын тиктеп калды. Чоңоюп калыптыр каралдысы. Эки өрүм чачы, ак саргыл татынакай жүзү, өзүн боору ачып тиктеп турганы. Апаңдын көчүрмөсү болуп бара жатыптырсың, деди ал башка сөз таба албай. Ата, сен мага убада бере аласыңбы? Ичпечи, ата. Сени мен доктурга алып барганга акча тапсам, барам дечи. Мурат көзүн жумуп алды. Ушуга чейин бул сөздү кимдерден гана уккан жок. Апасы ыйлачу, арзуу жалдырап жалбарып суранчу. Кийин алы келбей калгандан баштап алкынып урушканга өттү. Достору, туугандары, бүт айыл адамдары айтышты. Кой, акыры жакшы болбойт дешти. Атасы бир туугандары суранды. Бирок ушуга чейин бул сөз жүрөк түпкүрүнө жете элек болчу. Өзүн жалдырап тиктеп, суранып турган кызыныкындай жүрөккө жете элек болчу. Бир өмүр өтүп кеткенин, убакыт өзүнө каршы иштегенин Мурат бүгүн тойду. Көкүрөгү ачышып чыкты. Кызына бир нерсе дейин деди. Кайра жалганчы болгусу келбей башын чулгуп алды. Ата, ия кызым, атуу, сен минтпечи. Сен чоңоюп кетиптирсиң, кызым, деди ал таң калыштуу. Качан чоңоюп кеттиң мынча? Сен апаңдын эле өзү болуп турсуң. А мен арак менен алышып жатып, сенин бой жеткениңди да байкабаптырмын. Эх, Арзу, менин күйүтүм башымдагы балем. Сен биздин жашоону эмне кылдың? Сен кыздарыбыздын жашоосун. Сен акмак, мен да акмакмын. Мурат күңгүрөнө берди. Оюнда бирде өзүн, бирде аялын жекирип жатты. Кимиси күнөөлүү, кимиси сүттөй ак экенин ким билсин. Бирок алдында турган периштедей кызы алардын күнөөсүнүн ооругун тартпаш керек эле. Атаңды минтип тиктебечи, кызым. Мен, ата, баары жакшы болот. Кыз шөмтүрөп күнөөлүү болуп турган атасына жүрөгү ооруп кетти. Сакал муруту өсүп, капкара болуп, бийик бою жапырылып, бир кездеги капкара тармал чачын ак басып, бир уч болуп турган атасынан дагы деле үмүт үзө албай тиктеп жатты. Жамиш, алтыным, сен сабагыңа кет. Келгенде сүйлөшөлү, деди да атасы тура качты. Качыш керек. Бул акылдуу, мээримдүү, баарына чыдай ала турган алпейим көздөрдөн качышы керек. Болбосо чындыкты айтып салышы мүмкүн.
Ал чындык эч кимге жакшылык алып келбейт. Эшикке чыгып кетти. Адатынча качты. Көп жылдар эч кимге көңүлүнүн түпкүрүндөгү жарасын айтпагандай эле бул жолу да чындыктан качты. Андан көрө баарын унутушу керек. Ал үчүн арак керек. Башындагы жаман кепкасын чекесине тарта көчө бойлой тез арымдады. Мектеп айылдан алыс болгондуктан бир аяк жол менен катташчу. Бирок жалгыз таман жолдо экөө кол кармашып басканга ыңгайсыз болгондуктан Алибек дайым жолдун чети менен басар эле. Экөө адатынча кол кармашып келе жатышты. Жакында окууну бүтөбүз. А сенин эч капарың жок, деди таарына сүйлөгөн Жамиля. Менимби? Мен эмнени ойлонушум керек? Мен үчүн баары чечилген. Башымды оорута турган нерсе жок. Кандайча? Билесиң, мен жалгыз баламын. Атам менен апам мени баары бир эч кайда жибербейт. Анын үстүнө экөө тең оорулуу. Мен шаарга кетсем, тиричиликти ким кылат? Анан банан үйлөнөбүз. Эмне? Чын айтып жатам. Экөөбүз мамлекеттик экзаменди тапшырабыз да үйлөнөбүз. Мына, сен үчүн да баары чечилди. Апам менен атам биздин тойго кам көрүп жүрүшөт. Сен эмне деп жатасың? Кайдагы той? Мен Бишкекке барып окуп, атамды айыктырышым керек. Бул менин кыялым, билесиң. Анан да мен качан сага тием дедим эле. Алибек Жамиляны аяп тиктеп турду. Айтпайын деген сөзүн айтып алды. Мурат байкеге эч ким жардам бере албайт го. Сен эмне деп жатасың, я? Сен ызаланган кыз туттуга түштү. Болгон нерсени айттым, жаным. Андан көрө сен унчукпа, бир да сөз сүйлөбө. Колун шарт тартып алган Жамиля эч нерсеге карабай арыштай берди. Көйнөгүн оңдоп кийген Арзуу оор үшкөрдү. Өзү иштеген оорукананын башкы врачы менен көңүлү жакын болуп жүргөнүнө көп болгон. Экөө минтип убакыт боло калса жолугуп көңүл ачышат. Башында Илим Амановичти имерип алганына сыймыктанып жүрчү. Азыр мындан да эч нерсе чыкпасына көзү жетип бара жатат. Өзү жөн гана көңүл ачар кол жоолук экенин көңүлүнүн түпкүрүндө мойнуна алгысы келбесе да билип жүрөт. Эмне үшкүрөсүң? Кийинки кезде кабагың ачылбай бара жатат, деди көйнөгүнө колун жиберип жаткан эркек. Үшкүрөм да ботом. Тирүү жан болгондон кийин менде да оор күндөр болот. Же менин жашоом бейиш бекен? Тиги күйөөң менен жашоо бейиш эмес, бирок сен аны өзүң түзүп ала турган аялсың. Сен кыйын аялсың, Арзуу. Кыздар да чоңоюп келе жатат. Аларды кантип буттарына тургузам билбейм. Кантип окутам? Кандай окушат? Экөө тең мыкты окушат. Дайым мактоо баракчасы менен сыйланышат. Бирок азыр жакшы окуганың деле эмне? Тыйын болбосо, деди Арзуу. Менден үмүт кылба. Өзүң билесиң, 2 баламды контракт менен окутуп жатам, деп сөзүн бөлдү Илим. Ботом, сенден ким үмүт кылып жатыптыр? Жөн эле башыма алтын таажы кийгизип салгансып сүйлөйсүң да. Көрөрбүз биз деле бир күнүбүздү. Ызасына муунуп кетти аял. Канча жылдан бери өткөн кадырына жаны кашайып турду. Эх, өлүп кеткилечи. Бир да эркек кадырымды билбеди. Бириңер да. Көздөрүнө жаш каканактап кетти да араң токтоду. Көп нерсени башынан өткөргөн, көп нерсени билген бул аял табиятынан катуу болчу. Эгерде жакшылап ойлонсо, эмнеге аны эч бир эркек кадырлай албаганын түшүнөт эле. Бирок ойлонгонго чамасы келбеди. Шарт туруп чыгып кетти. Иште болобу, иштен кайткан учурда болобу, улуу кызын окууну бүтүргөндө эмне кылаарын ойлонуп жатты. Бир жагынан насыя маселеси. Эгерде үйдү коюп акча алганын билсе, түбүң түшкүрдүн дүйнөсү. Ушунчалык ар тарабыма кысты го. Мен ал акчаны айландырам деп алдатып жибереримди ким билди? Кайдан ушул балеге туш болдум? Эми эмне кылам? Аздан жыйыла берип, жок, мен бир айласын табышым керек. Кечке маал үйүнө келип өзүн керебетке шалак таштады. Бөлмөсүнө кирген Жамиля апасын бир пас карап турду да акырын үн катты. Апа, эмне болду? Менин окуум тууралуу кийин сүйлөшөбүз дедиң эле го. Аз күндө. Сен эле калсаң да кое турчу. Кайдагы окуу я? Атаңдын кебетесин карачы. Менин кенедей маянам тамак ашыбызга араң жетип жатат. Кайдагы окуу я? Апа, сен мага убада бердиң эле го.
Апаңа убада бергендер сөзүнө туруштубу? Демек эч ким убадасына турбайт. Бул турмуштун биринчи сабагы, кызым. А мен эмне кылам? Аял башын көтөрүп кызын көпкө тиктеп турду да кесе сүйлөдү. Сен Турцияга кетесиң. Иштеп акча таап, бизди бул жакырчылыктан чыгарасың. Уктуңбу? Жетишет мага. Канчага чейин жалгыз сүйрөйм? Сен да мага жардам кыл. Чоңойдуң эми. Мага акча керек. Түшүндүңбү? Мага көп акча керек. Карыздан кутулбасак биз көчөдө калабыз. Кызынын эси чыга бакырайып тиктеп турган көздөрүнөн апасын көзүн ала качты. Айласыздан өзүн өзү актап жиберди. Башка айлам жок. Жамиланы чет өлкөгө жибергенден башка айлам жок. Кызыгы, ал кызынын болгон кыялын талкалап, тебелеп, тепсеп жатканын билип турду. Кооптуу, аркасына кайта турган жолу жок узак сапарга жиберип жатканын да түшүнүп турду. Бирок артка кайта албайт эле. Анткени Жамиля анын жалгыз үмүтү болчу. Мен окубай калдым. Туркияга кетип жатам деген кыздын сөзүнөн кийин үңкүйдү да калды Алибек. Уккан сөздөрүн сиңире албай жатты. Сен экөөбүз үйлөнүшүбүз керек. Сен эч кайда кетпейсиң, уктуңбу? Мен кетишим керек. Акча таап, апамды карыздан чыгарышым керек. Мен болбосом ким жардам берет? Элестет, жакында үйүбүз жок калышыбыз мүмкүн. Атам, апам, сиңдим. Насыяны төлөбөсөк алар талаада калышат. А менчи? Айдын жарыгында жигиттин көздөрү оттой жанып балбылдап турду. Мунун мүнөзү ушундай. Акыйкатсыздыкты көргөндө өрттөнүп кетет. Жамиляга тийишкен эчен балдардын сазайын колуна берген. Кыз аргасыз башын жерге салды. Мына, экөөбүз канча жылдан бери чогуубуз. Сен биздин көчөдөн чачыңды экиге байлап, сумкаңды көтөрүп жөнөчүсүң. А мен ар дайым сенин артыңдан ээрчип алчумун. Билесиңби? Партага отурганда сенин аркаңда отурчумун. Эгерде жок болуп калсаң, сени көздөрүм менен издейр элем. Ал эч нерсе эмес. Сен сабакка келбей калган күнү мен да кетип калчумун. Мунун баарын айтканда эмне? Баарын өзүң билесиң. Анан мени, экөөбүздү кыйып, сен башка жака кеткени жатасыңбы? Башка эмне кылайын? Болуптур. Башында окуйм дегениңе каршы чыгып жаткам. Эми окуганыңа да каршы эмесмин. Болгону кетпе. Мен апаң менен сүйлөшөйүнбү? Кыз иинин дирилдете үшкүрүп алды. Эмне кылат? Кандай кылат? Барбай койсочу? Жок, барышы керек. Апасы айтпадыбы? Сенден башка үмүтүм жок. Сен чоңойдуң, эми мага жардам бер деп. Апасынын сөздөрү жаңырып жатты. Тиги алмаштын кара баласына тийип алып, жыл айланбай төрө отуруп калганда, сага мүйүз чыгабы? Андан көрө иште, эл көр, жер көр, бизге жардам бер. Кийин акча чогултуп келип, каалаган окууңа өтүп аласың. Көпкө ойлонуп отурду да башын чечкиндүү көтөрдү. Алибек, мени кечир. Мен барбасам болбойт. Апама убада бердим. Мага да бергенсиң. Мага берген убада кайда калат? Кечир мени. Шарт туруп жөнөп кетти кыз. Артынан эч нерсе айтканга үлгүрбөй калды. Көңүлүндө ишенген жок, ишенгиси келбеди. Жами, сен кетесиң да, тиги жакта көп көйнөктөрүң болот. Сен мага могу кофтаңды таштап кет, деди Нурила улам бир кийимин кармалай. Ала бер, деди эжеси көңүлсүз. Сага эмне болду? Коркуп жатасыңбы? Жок, эмнеден коркмок элем? Жанымда Зина эже да барат экен. Стамбул чоң шаар, Мен дагы ошондой чоң шаарга барсам. Менин кыялым таптакыр башка болчу. Мен чоң шаарга баргым келген эмес. Бул жакта атамдын, сенин, Алибектин жанында болсом. Койчу ошол Алибекти. Ал жактан балким сен бай адамды кезиктирип каласың. Алибек ким? Айылдык бир неме. Чынында келишимдүү биздин класстын кыздарынын баары артынан тиктеп калышат. Көптөрү ага СМС да жазып көрүштү. Өзүнчө эле фан клубу бар. Бирок ал эч кимге жооп бербеди. Кыязы сени чындап эле сүйөт көрүнөт. Нурила кыткылыктап күлүп алды. Жамилянын ооруп турган жерине тийди бул сөздөр. Жүзүн жаздыкка катып буркурап ыйлап алды. Нурила элтейип аны тиктеп калды да кучактап башын көтөрө салды. Эмне болду сага? Эч нерсе. Жамиля көпкө ыйлап асылды. Экөө кучакташып бир керебетке сулап жатышты. Ар ким өз кыялы, ойлору менен алек. Нуриш, сен
Сен мага бир нерсе болсо жазып тур, Атамды, апамды, анан Алибекти сага тапшырдым. Койчу-ай, аның тапшыргандай буюм беле. Мага башка кызды карап кетсе, мен жүрөт экенмин да аркасынан эжеңди унуттуңбу деп. Карап жүр. Болуптур. Эми карап жүрөм. Сарсана болбо. Экөөнүн сөзү ушу менен токтоду. Кучакташа уйкуга кетишти. Жамиланын түшүнө кара чаар жылан кирди. Деги эле чоңун айт. Бир оп этип жутуп коючудай тилин соймоңдотот. Чабалактап кутула албай жатканда ары жактан Алибек көрүндү. Ал жардам берейин дейт. Бирок бүткөн боюн өрт каптап жаткан экен. Өрттөнүп жатасың деп ага жардамга чуркаганча кара жылан жанына келип калды. Ата деп кыйкырып жиберип ойгонуп кетти. Бүткөн бою тердеп, колу буту калтырап калган экен. Андан соң уктай албай койду. Ордунан туруп атасы жаткан бөлмөгө жөнөдү. Бул түнү да келбептир. Ушинтип жоголуп кетмеи бар атасынын. Терезеде турган атасынын жаман калпагын колуна алды. Көзүнөн жаштар агып жатты. Ата, коштошо албадым. Сен келээрсиң, анан мени издейсиң. Жами, сарым, дарым деп ыйлайсың. Билем ата, сен билдирбегенге аракет кылганың менен кыздарыңды аябай жакшы көрөрүңдү билем. Мен сага келем ата. Мейли, адамзаттын баары сенден жүзүн бурсун. Мен сенин жаныңда болом. Сени айыктырам. Ишенесиңби ата? Сен мурунку Мурат болосуң, деди Жамиля. Өзү да жоош, жакшы карап жүр, Зина. Акылыңды айтып, иш тапканга да жардам бер. Тиги бул болуп калса да, Арзуу кызын тапшырып жатты. Ой, анте бербечи, такыр эле чоочун адамга кош берип жаткансып. Кызыңды көзүмдүн агындай карайм. Ошент бараар замат кабар бергиле. Жамиля кызым, өзүңө сак бол. Алган акчаңды дароо бизге сал. Кантип салышты Зина үйрөтөт. Эми башка эмне дейм? Убакыт бат эле өтүп кетет. Ичинен сызып жатса да Арзуу кайраттуу сүйлөгөнгө аракет кылды. Бир аз жашып же кучактаса эле Жамиля токтоно албай ыйлачудай. Эрбейип, көзүн бакырайтып турган кызынын көзүнө тиктебегенге аракет кылды. Тез эле такси көрүндү. Мына, машина да келди. Кызынын жүзүнөн муздак өпкөн Арзуу машинага отургузду. Жамилянын жүрөгү дүкүлдөп чыкты. Биринчи жолу алыс жолго чыгышты. Аңдап түшүнө албаган коркунуч курчап алды. Апа, деди аптыга. Бирок апасынын жүзү катаал эле, үн чыгара албады. Ошол боюнча Бишкек шаарына келишти да 2 сааттын ичинде Стамбул шаарына учуп кетишти. Калдайган калың элдүү, нечен тагдырларды ичине батырган шаар кыргыздын бир кымындай кызын да кучагына алды. Жамиля аэропорттон түшүп эле эки жагын элеңдеп карап калды. Зина эжеси алдыда шыпылдай басып кетип бара жатат. Жүктөрүн алып сыртка карай бет алышты. Негедир күтүп алат деп айткан адамдары келбеди көрүнөт. Зина эжесинин кабагы чытыла түштү. Зина эже, бизди тосуп алат деп айттыңыз эле го. Тосот болчу бөлөм. Демек иштери чыгып калса керек. Эми эмне кылабыз? Дагы бир аз күтүп туралы, келип калар. Алар канчалык үмүттөнүп күткөнү менен эч ким келбеди. 4-5 саат күткөндөн кийин Зина ордунан оор козголду. Кой, жаныбызды багалы эми, минтип тура бергенибиз болбойт. Кайда барабыз? Кыздын көзү ого өтөр чоңоюп кетти. Өмүрүндө үйдөн чыкпаган, чоң шаарды көрбөгөн эме чындап коркуп жатты. Зина эжеси бир билген нерсеси бардай алдыга арымдай берди. Аларды тосуп алганга эч ким келген эмес. Зина эжеси мурун барып иштеп келгенге бир аз түрк тилин билет экен. Таксиге да акчалары жок болчу. Сураштырып отуруп автобус менен аэропорттон келип, Стамбулдун Азия бөлүгүнө келишти. Курсактары ачты. Түн болсо кирип келе жатат. Ары бери өткөн адамдар алар менен эч иши жоктой карап да койбой өтүп жатышты. Өх, эмне кылмак элек? Эми ушул жерге бүгүн түнөп чыгалы. Эртең да бир нерсе ойлоп табаарбыз. Карачы, жанагы неме тосуп алам деп убада берип коюп ушинтпедиби? Жами, сен эми анчалык алайба. Чоң көзүң ого өтөр чоңоюп кетиптир. Ушинтип эми көнөсүң бул жака да. Кооз экенби Стамбул? Кооз, абдан кооз экен. Бирок сен коркпо. Бир буйруган ишти табабыз. Антип муну жошутканы менен өзү да коркуп турганы билинип турду. Жамиля эки жагын каранып алды. Жакын жерден мурдуна тамактын жыты келип, шилекейин жутуп алды.
Бир аз өзөк жалгап алып, ошол жерден отургуч бири-бирине жөлөнгөн боюнча уйкуга кетишти. Эртең менен турса күн чыгып калган экен. Жанындагы Зина эжеси жок. Аптыгып коркуп кетти. Мындай мегаполисте жалгыз калат деген эмне?